Bismillahirrahmanirrahim. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Atamdın qarzi jönündө Rasulullah sallallahu aleyhi vasallamdın aldına barıp eshikti tıkıldattım. Oşondo al zat kim bul dedi. Menmin dedim. Al zat razı bolbogon ündö men dedi. Bukhari, Muslim, Abu Davud, Tirmizi jana Nasai rivoyat qilishgan. Men deş menen iş ayqındabaydı. Anın orduna men balançımın dep özün anık tanıtуу zarıl. Mında öz ысымы, atasının ысымы же маалым sıpatı aytılgan bolso жакшы болот. Adep boyunca ruxsat suroочу ысымын anık aytıp, ruxsat suroосу жана salam berip kirүүsü zarıl. Qalda İbn Hanbal at-Tukşi radhiyallahu Rasulullah sallallahu aleyhi vasallamdın aldına kirip salam berbey kirgende alza sallallahu aleyhi vasallam ağa arkana qayt assalamu aleykum degin dedi. İmam Abu Davud rivoyat qilgan rivoyatda aytılışınca Hazreti Umar radhiyallahu anhu Qaçan Rasulullah sallallahu aleyhi vasallamdın aldına kelse assalamu aleykum ya Rasulallah Umar kireversinbi deyteli. Eger ruxsat suroочу үйdө eç kimdi taba albasa qaytıp ketet. Oşondo ele içkerige kirүүgө ruxsat berilbese da qaytıp ketet. Antkeni esi bolbogon же kirүүgө ruxsat berilbеген үйгө kiрип баруудан көрө чоңураак адепсиздик болбосо керек. Allah Taala Nur surasında mınday dep qayrylat. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Eger al üylörde eç kimdi taba albasaňar, sizge ruxsat berilmeyince alarga kirbegile. Eger sizlerge qaytkıla delse qaytıp ketkile. Oşo sizler üçün aruu. Allah emni amal kılıp жатканыңарды abdan жакшы bilүүчү. Ушул аяттагы биринчи сүйлөмдөн эки түрдүү маани келип чыгат. Биринчиси силер чакырганыңарда бирөө жооп бербесе, аларга кирбеңиз. Тагыраак айтканда, үйдө адам бар экендиги билинип турса да жооп бербей жатабы, уруксат бермейинче үйгө кирбеңиз дегени. Экинчи маани үйдүн эси же ал өкүл кылган адам жок болсо, алар бирөө аркылуу болсо да уруксат бермейинче кирбеңиз деген. Эгер үйдө эч ким болбосо, ал үйгө кирүү таптакыр мүмкүн эмес. Эгер силерге кайткыла десе, кайтып кеткиле, ошол силер үчүн аруу. Башкача айтканда, силер кирүүгө уруксат сураган маалыңарда ичкериде кайткыла деген жооп болсо, дароо кайткыла. Ошол кайтууңуз силер үчүн аруу болгон иш. Ошону менен бирге мындай учурда кайтуучу көңүлүнө албосу, капа болбосу, үй ээлери мени урмат кылбады деген кыялга барбосу керек. Анткени ар бир адам каалаганын үйгө киргизүү же киргизбөөгө укугу бар. Bir iş men алек болуусу же маанайы көтөрбөшү мүмкүн. Дагы үй ээсинин өзүнө гана маалым болгон башка үзүрдүү себептер болуусу мүмкүн. Ушул аяттын өкүмүнө ылайык уруксат берилбегенден кийин эшиктин алдында турбастан кайтып кетүү зарыл. Уруксат берилгенден кийин үйгө кирген адам үй ээси көрсөткөн жерге отурат. Үйдүн ээси өз үйүндө эмне кылууну өзү жакшы билет. Конокко кайсыл жай ыңгайлуу экенине да ал белгилейт. Конокко баруу адептерине Кайюм Насири мындайча аныктама берет. Конокко барсаң, үй ээси көрсөткөн орунга отур. Эмне алып келсе унчукпай же.
үй ээси тышкарыга чыкса, ордуңдан турба, уруксатсыз нерсе издебе, кээде ал нерсени, кээде бул нерсени кармай бербе. Бирок үйдө китептер болсо көрүү мүмкүн. Бирөөнүн үйүнө конокко барган адам үй ээсине имамдык кылбайт. Бирөөнүн үйүнө конок болуп барган адам намаз окулуп жатканда үй ээсинин имамдык кылуусуна жол берет. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бирөөнүн үйүндө конок үйдүн ээсине имамдык кылуудан кайтарган. Бирөөнүн үйүнө кирген адам үй ээсинин өзү гана отура турган ордуна, төшөгүнө же креслосуна отурбайт. Конок бирөөнүн үйүнө кирүүдө үй ээсинен алдын жүрбөйт. Үй же короого бисмиллахты айтып салам берип, оң буту менен кирет. Үй ээси кайсыл жерди көрсөтсө, ошол жайга отурат. Анын уруксаты менен гана турат. Дагы ал үй ээсинин өзү отура турган жайына, креслосу же төшөгүнө отурбайт. Ан Аби Мас'удин радıyallahu anhu anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem وَلَا يُؤَمِّنَ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ Ravahul Khamsatu illal Bukhari. Abu Mas'ud radıyallahu anhudan rivayet kılınat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mындай деген: Bir адам эч качан башка бирөөгө анын салтанатында имамдык кылбасын жана үй ээсинин өзү үчүн даярдалган жайга отурбасын. Эгер үй ээсинин уруксаты менен болсо мейли, деди. Муслим, Абу Дауд, Термизи жана Насаи ривайет кылышкан. Бирөөнүн үйүнө кирген адам ар тарапка алаңдап карабайт.